Ассаламу алейкум, достор. Азыр мобильный приложение М-банкта, башкача айтканда Кыргызстан коммерческий банк бизге сонун бир акция жүргүзүп жатат. Бул акцияны пайдаланып 50 сом өлчөмүндө акчалай сыйлыкка ээ болсоңуздар болот. Бул баардыгы иштеп атат. Бул акцияга чейин деле биз М-банк колдонуп жүргөнбүз. Туурабы? Паспортубуз менен катталып, селфиге түшүп, банктан мисалы регистрация онлайн же банкка барып, ушундай М-банк ачтырып колдонуп жүргөнбүз. Азыр болсо ушул акция менен колдонууну сунуштайт элем. Ким колдоно элек болсо, анда описанияда ссылка аркылуу өтүп регистрация болобуз. Бул регистрация болгонубузга бизге мындай 50 сом төлөп берет. Жана ошондой эле бул акция боюнча кеңири айта турган болсом, сервиси деген жерде турат. Сорви лимон деп турат. Ушул акция боюнча Кыргызстан банктын өзүнүн официальный сайтынан да кеңири маалымат орусча жана кыргызча чыккан. Ошол жактан кеңири маалымат окусаңар болот. Бул чындык. Жанагындай официальный өздөрү сайт банк өзү жасап атат да. Бул акциянычы башка адамдар жасаса анда бир аз корксоң болот эле да. Бул жерде коркунучтуу эч нерсе жок. Бул акцияга чейин деле биз колдонуп жүргөнбүз. Жана бул акция менен деле колдоно беребиз. Болгону акция учурунда колдонсок бизге кошумча акча берилип атат. Бул жерде эң оңой, эч кандай кыйынчылыгы жок. Эгерде М-банк колдоно элек болсоңуз, ача элек болсоңуз, анда описанияда ссылка аркылуу өтөбүз дагы номер жазабыз. Ошол номерибизге СМС код болуп барат. Мынакей ссылка аркылуу киргенде мындай болуп чыгып калышы мүмкүн. Буну отклонить кылып коебуз. Отклонить кылып койгондубузда дагы кирет. Азыр терезе ачылат. Бул жерде бир аз перезагрузка болуп атат. Азыркы терезе ачылганда биз телефон номерибизди жазышыбыз керек. Мынакей телефон номерибизди жазабыз. Бул жерге ушул номерибизге код келет. Биринчи телефон номерибизди жазып алалы, 996 менен жазабыз. Мынакей бул жерге номерибизди жазабыз, анан продолжить деген кнопканы басабыз. Басканда биздин жазылган номерге СМС код барат. Ошол кодду бул жерге жазабыз. Так, мынакей кодду жаздык. Эми далее кнопкасын басабыз. Болду. Эми бул жерге паспортубуздун оң тарабын, анан сол тарабын сүрөткө тартабыз. Бул жерде оң тарапты галереядан белгилесек дагы болот, прямой камерадан дагы тартып алсак болот. Мынакей эки жака тең оң жана сол бетин тарттык, бир аз күтө турабыз. Мындай болуп чыгышы мүмкүн. Бул деген кайра башынан кылып көрөбүз, же башка ар кандай эмнелер багындай попыткалар жасап көрөбүз да. Мындай проблема эмнеге чыгат? Себеби биз эки жакты тең сразу тартып, биринчи сүрөт загрузка боло элек деле дароо артынан тартып койгондо ушундай проблема келип чыгат экен, достор. Мынакей көрдүңөрбү? Мына жер толук загрузка болуп паспортубуз батканда, анан кийин сары кнопка пайда болот да. Ага чейин ошибка болуп атат же кандай бир жазуулар чыгышы мүмкүн. Сары кнопканы басабыз, продолжить дегенди басабыз. Эми кийинки бөлүмгө өзү автоматически биздин данныйларыбызды жазып чыгарып берет. Андан дагы сары кнопканы, башкача айтканда, далее кнопкасын басып өтөбүз. Мынакей мындай болот, достор. Өзү автоматически бизге чыгарып берди. Эми биз на сары кнопка продолжить дегенди басабыз. Ушул жерден өзү камераны автоматически мындай чыгарат. Чыгарганда биз бет түзүлүшүбүздү мындай төртбуштук пайда болот. Ошол мындай төртбуштук өзү пайда болот. Ошол жерге биз мындай бет түзүлүшүбүздү коебуз. Өзү тартып алат камерага автоматически. Так, ошол камерага өзү автоматически тартып алат. Андан кийин бизге М-банк приложениясына киребиз. Киргенде биз мындай номер менен катталдык да, ошол номерге пин-код жөнөтүлөт СМС болуп. Ошол пин-кодду бул жерге жазабыз. Кандай пин-код болсо ошону жазабыз. Анан сразу эле пин-кодуңду алмаштырып ал деп чыгат. Ошол пин-кодду алмаштырып алабыз өзүбүз, каалаган өзгөрткөн. Мисалы 11-22-33 ушул сыяктуу пин-кодго алмаштырып алабыз. Дайыма киргенде ошол пин-код менен киребиз бул жака. Мисалы азыр кирейин. Так, пин-кодду жазабыз, мынтип войти кылып киребиз. Ичине киргенде мындай болот. Эми менюдан сервиси деген жерден
Сорве Лимон деген жерден өзүбүздүн реферальный ссылкабызды алабыз достор. Бул жерден поделиться деп турат мына жерде. Ушу поделиться дегенди басып туруп досторубузду чакырсак, силер адамды чакырсаңар, силерге дагы аларга дагы 50 сом берилет. Вот, мисалы, ал катталган досуңарды каттадыңар да, ол досуңар дагы адам каттаса, анда силерге 25 сомдон түшүп турат да. Бул жерде эки линия менен иштесеңер болот акча таап. Мисалы, биринчи линияда 34 деп турат. Бул 34 адам биринчи линияда катталган 50 сомдон түшкөн деген белгиси 34 адамдан. Ал эми по ссылке друга деген бул ушу 34 адам дагы артына каттаганда ошодон 25 сомдон силерге түшүп турат. Аны силер мына история платежей деген жерден көрсөңөр болот. Бул жерде толуктуу да көрүнбөйт, акыркы 10 гана транзакция жүргүзүлөт, көрсөтүлөт силерге. Жана ушундай эле мына секитти бассаңар, ушул жерден квитанциясы чыгат. Кимден силерге түштү? Мына ал жерге жазылып турат жана ошондой эле сааты дагы качан кайсы убакытта түшкөнү ушул жерден көрүнүп турат. Ну вот, ушул түшкөн акчаны эмне кылабыз деген да суроолор берилип атат да. Эмне кылмак элеңер? Оплатить дегенди басасыңар. Бул жерден регулярный платеж деген жерден сотовый связьдарга единица салсаңар болот, коммунальный услуга төлөсөңөр болот, пополнение карталарга кылсаңар болот, электронный кошелекторго, даже бул жакта Kiwi кошелекко, О деньги, Мегапей, Баланс, Элсом, Намбе, Кеже, Валет 10 деген кошелекторго, компания кошелекко пополнение жасасаңар болот, даже Элсомго. Жана ошондой эле бул жакта играларга акча салсаңар болот, соцсеттерге төлөсөңөр болот. Деги эле Мбанктан Мбанкка которсоңор болот, эл карттарга которсоңор болот, Россияга которсоңор болот. Бул бекер берилип аткан акча. Сон шанс болуп атат. 31 январга чейин болмокчу бул акция. Ошондуктан үйдөгү болгон бардык адамдарды каттап иштеп алгыла. Бул деген эң сонун мүмкүнчүлүк. Мынакей ушул акчанын бардыгын мен Мбанктан эле иштеп таптым үйдө отуруп элечи.